шарият эмне үчүн сүрөт тартууга жана сүрөттү асып коюуга тыюу салган? Асып эмес, илип коюуга деп айтылат кыргызча. Каршылык эмес, себебин билип коеюн деген ой. Мен изилдеп өзүмчө аракет кылып көрдүм. Анан бирок кийин ошол хадисте ушундай текст бар, кандайча кыяматка барганда ошол тарткан сүрөткө, жандуу сүрөттүн сүрөтүнө жан сал деп кыйнайт Кудай Таалам деген. Анткени кийин сураштырсам, ар бир сүрөтчү ошол тартып атканда ушуга жан киргизип жиберейин деген ниетке умтулат экен. Муну чала бучук сүрөтчүлөр муну биле албайт, бирок жанагыдай эң чоң улуу сүрөтчүлөр сүрөт тартып атканда караганда сени карап күлүп каткырып жибере турган, же көзүн кысып бере турган бир сүрөт тартып, мындай бир мисалы үчүн Мона Лизаны карай турган болсоңуз, нары карасаң деле сени карап аткан, бери карасаң сени карап аткан болуп, мындай бир кудайлык макамга, кудайлык бир даражага жетип, мен деле жан киргизе алам, мен деле кудуреттүүмүн деп мындай бир ширк келтиргенге чейин сезимдер жүрөккө келген себептен балким ошон үчүн сүрөткө тыюу салынган. Илип койгону ошол кол менен тартылган сүрөттөр, ал үйгө периште кирбейт, периште кирбеген үйдө береке болбойт деген сөз. Ээлик кылган жан жаныбарга, бак таракка жетиштүү көңүл бурбасаң, кыянатты кылган болосуңбу? Албетте, 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 албетте.